Франциялык инвестор Павлодар мунай химия комбинатында суутек өндүрүү цехин курат. Көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарууну кыскартууга багытталган долбоордун баасы 90 миллион евроны түзөт. Эки өлкөнүн IT компаниялары булут платформасын түзүү жана жасалма интеллекти өнүктүрүү боюнча конкреттүү макулдашууга жетишти. Астанада өткөн Казакстан-Франция инвестициялык форумунда бул сыяктуу 15 документке кол коюлду. Алар экономиканын негизги стратегиялык багыттарын камтыйт. Жалпысынан акыркы жылдары өз ара соода алака күч алууда. Франциянын Борбор Азия өлкөлөрү менен болгон соодасынын 80% Казакстанга таандык. Өткөн жылы товар жүгүртүү 30% өсүп, 5,5 миллиард долларга жеткен. Бул рекордтук көрсөткүч негизинен экспортко байланыштуу. Франциянын өлкөгө инвестициясы дээрлик 20 миллиард долларга жетти. Өткөн жылы эле Европа мамлекети өлкө экономикасына 843 миллион доллар инвестиция салды. Looking ahead, we are eager to deepen. Биз Европа менен Азияны байланыштырган Транскаспий эл аралык транспорттук жолун өнүктүрүү боюнча өнөктөштүктү тереңдетүүгө кызыктарбыз. Жалпысынан Казакстан Франциянын жогорку окуу жайлары менен узак мөөнөттүү кызматташууну түзүүгө ниеттенүүдө. Биргелешкен долбоорлор атап айтканда сейрек кездешүүчү металлдар, айыл чарба, гидрология, геодезия, физика, энергетика тармагында ишке ашырылат. Суу ресурстарын башкаруу, фармацевтика, туризм жана жасалма интеллект тармагындагы кызматташуубузду кеңейтебиз. Учурда бул багыттар боюнча алдыңкы француз компаниялары менен жигердүү диалог жүрүп жатат. Кызматташтыгыбыз артып келүүдө. Анткени Франция менен Казакстан мамилелерин ар тараптандырышы зарыл. Бүгүнкү күндө биздин өлкөлөр стратегиялык өнөктөштүк мамилелерди түзүштү. Ал документке президенттерибиз Токаев менен Макрон былтыр 7 айында кол коюшкан. Биз бул форумда ошол өнөктөштүктү конкреттүү ишке ашыра алдык деп айта алам. Ишкерлер бири-бири менен жолугуп, бир катар макулдашууларга жетишти.